Ошондо 6-сында ар бир айдын 6-сында 15-inde 24-ünde төрөлгөндөр булар 6 деген санды алып жүрүшөт да. 6 булар чыгармачылдар, жаратмандар деп алабыз. Чыгармачыл адамдар. Биз минтип бөлөт экенбиз да, таланттуу деп бөлүп алат экенбиз да. Бирок 6-лар чыгармачыл адамдар, искусствонун, маданияттын кайсы гана тармагы болбосун 6-ларда берилген. Бирок аны өзү ача алдыбы, ача албаган жокпу? Ошон үчүн сурайт да. Мен эч кандай бир талантым жок, деле бир өнөрчүлүгүм, эч бир өнөрүм жок, андай өзгөчө деп айтышат да. Анан ошону кел анда монтип карап көрөлүчү деп туруп разборго келгенде анан карап чыксак чын эле болгон болот, бирок өзү басып салган болот. Ушинтип калат да. Чыгармачыл адамдар өзүн ачкан эмес, бирок Кудайдын сүйгөн пендеси, бриллианттар 3% төрөлөт. Өздөрүнүн ушунчалык сонун адам экенин билишпейт. Коомдочу. Мен уйкучумун, анан эчтеке деле жараткан жокмун, мен жөн эле жүрөм да дей беришет да. Анан койчу, кел сүйлөшөлүчү, жакын отурчу деп анан билип аласың. Кел мындай. Дүйнөнү карап көрсөк деле ушул сандарда төрөлгөндөрдө ийгилик жаратып, коомдо чоң иш кылып кеткен бул дүйнөдөгү, бул жашоодогу миссияларын көрсөк зор да. Чыгармачыл дедик. Чыгармачыл дегенде буларда жанагы кол өнөрчүлүктөр өтө күчтүү. Мисалы, ат саяпкер да болушу мүмкүн. Чабандес да болушу мүмкүн. Ат жабдыктарынын жанагы уузу болушу мүмкүн. Бирок аны өзү билбей ачпай калганы мүмкүн да. Чыгач уста болушу мүмкүн. Чыгач усталык касиети бар. Ошол муунга калтырып келаткан жанагы өнөрү да. Бул өнөр да чоң. Мисалы, комузда ойноо же болсо комузду чегүү, мунун баары өнөр да. Аны ар бир адам кыла албайт. 6 кыла алат. Жалкообу? 6 санындагылар жалкоо деп айтпайбыз. Жалкоо деле эмес, буларда мындай нерсе бар. Ыңгайлуу, ыңгайсыз. Ушундан сына беришет. Мисалы, төрттөр канааттанбагандыктан сынып кетип атат да, өзүн жоготуп, же болбосо артка кризиске салган ошол болот атабы. 6-лардыкы ыңгайсыз. Мындай өзүнүн табагында эмес болгондой бир чувство болот го, же болбосо тыкыз кийим кийип алганда мындай болуп аткан. Анын ар бир учуру сөздөн дагы, сүйүүдөн дагы, жеп аткан тамагынан дагы ыңгайлуу болуш керек. Комфортно. Ал ошондон эле минтип атып эле дискомфорттон эле ыргый берет да. Анан эмне үчүн буларды жалкоо эмес дейбиз? Булар баягы көбүрөөк уктаган үчүн биз буларды жалкоо дей беребиз да. Чыныгы үчтөрдөй жалкоо эмес да. 6-лар. Чыгармачылык менен алектегенде бул чоң нерсени тыштап кетип атат да, чоң нерсени жаратып жатат. Булар кыбырап, жай жасаса дагы бир чоң бир жакшы ишти жасап аткан болот да. Биз үчүн биз аны анчалык деле түшүнө албайбыз. Биз баягы монтип шашып, тегермен ташында мондай болуп жүрө беребиз да, алар болсо тегерменди токтотуп, тарсылдатпай эле акыры эле жашаса болот деген сүйүү, мээрим, ыраазычылыкты, мындай бир кереметтей беришет да. Сулуулукту. Ошон үчүн булар чыгармачыл адамдар, ырчылар, чоорчулар, бийчилер, жанагы жасалгаларды жасап жаткандар, түрлөп тамактын дүрдүнүйөсүн жасап жаткандар, бүт 6-ларга берилген да. Бир гана уйкусун кандырыш керек. Уйку канган учурда гана кереметтер жарылып турат, жайылып турат. Анан 6-сы, 15-и, 24-тү буларды дагы биз бөлүп карайбыз. 6-лар төрөлгөндө биз кубанып, сүйүнүп, тособуз. Ар бир санды эле ошондой кылабыз, анан бирок 6 келгенде биз деп бир көңүл буруп коюшубуз керек да. Эмне үчүн дегенде бир мисал келтирейин. Мисалы, жакында эле бизде Мейкен Азияда келди го Димаш Кудайберген депчи. 24-түндө төрөлгөн. 24-түндө төрөлгөн. Мына 6-нын энергиясындык эмне деген талант. Керемет да. Ошондой эле 24-түндөгүлөрдү ала турган болсок, алардын жанында дагы 2 турат. Эмне үчүн биз 2-лерди жумшак жана түшүнүктүү деп атабыз? 2000-де кийинкилерди карасак деле понимающий. Ошондой эле 24-түндө алдыда турат 2. 2 жумшартат, түшүнүктүү берет алдын ала. Андан кийин анын маселе ары чечилет да. Ошентип 24-түндөгүндө жумшак, 2 жагынан жумшак болот. 6-лар өзү негизи жумшак да, 24-түндөгүлөр андан да жумшагыраак.
Анан булар 15-дегилери демилгелүү күчтүү, соодагер, акча менен жана ресторанный бизнестерди ачып аткан, ушундай иштерди кылып аткан, чоң бизнес кылып аткан, киреген туризм центрлерди ачып жаткан, ошо 15-дегилер. Акчага байланып, мындай күпүлдөп турган ушулар да. Беркилер көбүрөөк творчествого тарта турган болсо, 15-де болсо баягы 1 анан 5 болгон үчүн стратегиясы бар, логистикасы бар, ошо менен бизнесте көбүрөөк жүргөндөр болуп калат. Ушинтип бөлүп алсак болот, көрсөк болот да. Бизнес кылып көрөк жашык экен да. Ооба. Туура пайдалана алат да, анткени анда инвестиция жатат. Анда берилген. Эми ошону колдонуп ишке салыш керек да. Мисалы бирөө ырчы болуп атат, же болбосо мыкты комузчу болуп атат. Ошо менен ал андан ары кетип атат, ал анын бизнеси, жашоосу жүрүп жатат да. Ошондой эле кеп да. Кандай дейсиз? Алтыларды Кудайдын сүйгөн пендеси деп атпайбызбы? Ошондо мен алтылар айлана тегеремде өтө көп. Ошол алтылардын кайфын бузганы келсем керек да менчи. Өзү адамдар биринин жашоосунда бирөө жөн келбейт да. Алты келди, значит, я заслужила в чем-то. Ошондой да, алты сенин жашооңо келгенде сага сыйлык катары келет дейт. Сен бир жашоодо бир Кудайдыкка бир жакшы нерсе кылганың үчүн Кудай сага алты деген баланы, күйөнү, келинди берет дейт да. 4 дегенди качан берет дегенде, ошол үйдө бир нерсени мындай жаңыртыш керек болгондо 4 келип атпайбы? Демек, ошол алтылардын сферасына бир нерсени жаңыртыш керек болгондо мен баргам да. Көрүңүздөрбү? Ушундай. 24-үндө дегенге дагы мен кошумчалап кетким келип атат. 2 анан 4 дегени 2 түшүнүү, 4-ү болсо бул тектик билим деп коет да. Ошолордо тектик илим бар. Өздөрүндө ата тектен келип аткан илимдери бар 24-үндөгүлөрдө. Ошол үчүн 4-ү бар үчүн. Анан алтылар эмне үчүн Кудайымдын сүйгөн пендеси деп. Мисалы үчүн айтып атат да, Кудай 3-тү сүйөт дейт. 3-тү сүйөт. 5-тин оозу менен сүйлөйт дейт. Бирок 6-ны тигилерден өзгөчө сүйөт атпайбы? Тигилерден өзгөчө сүйөт. Анткени 6 уктап атса дагы жараткан Кудай 6 үчүн өзү кам көрүп, өзү иштерин бүтүрүп коет экен. Өзү бүтүрүп коет экен. Ошон үчүн 6-ны самый главный уйкусу кансын деген ошол да. Анткени бул өтө эмоционалдуу адам. Буга инвестиция өзү эле заложено. Бул төрөлгөндө эле келген инвестиция. Ошондуктан биз 6 келгенде кадимкидей кут келгендей эле сүнүшүбүз керек. Алтыларга ошон үчүн жаратмандыкты гана берген. Буларга бир эле ырчылык, чоорчулук, өнөрлөрдү эле эмес, деги эле булардын аркасынан өзү куюлуп келе берет кут береке деген. Эгер ошону өзү кармай алса, ошонун уюта алса, ошону бекемдей алса, алтылар дагы эки жактан да хоттоот да, же ошол чыгармачылык жол менен, ошо жакшы жол менен, же болбосо опыгышный действие менен. Ошондой да, эмелери минусовой состояниедегилер организованный преступный жол менен табат. Плюстагы состояниедегилер жанагындай чыгармачылык жол менен табат да. Буларга по-любому инвестиция келет, тигиндейинен да, мындайынан да. Ошон үчүн жанагы мен жана фильмдерди элестетип кетем. Бар го сериалдар, банктарга урууга кирип, анан бир несколько бир эмелер кадимки эле мейис укмуш деген кишилер кирет да, маяка делечи. Расчет укмуш алгандар, ошолор кирет, ошолордун үстүндө жогору жагында башкарган алты болот да. Опыгышниктердин үстү ошолор. Кыска жол менен барган деле. Кыска жол менен кантип алышты билет. Анткени алтылар байлык менен гана жашай алышат. Алтылар акча, байлык жок, жашай алышпайт. Алтылардын жашоосу материалдык дүйнө менен байланыштуу. Материалдык дүйнөнү алтылар баалайт, баалаганды билет. Анткени ошол алар ыңгайлуулукту издеп атпайбы, комфортту. Комфорт качан болот? Акча болгондо. Комфорт акча менен болот да. Эчтеке какыраган чөлдө отуруп алып комфорт жок да. Ошон үчүн булар материалдык дүйнөнүн баркын ошон үчүн билишет. Ошон үчүн баалашат. Өзүнүн мындай акыбалын билиш үчүн мини разбордон эмне биле алат ушунда? Кантип оңдой алат? Өзүнүн акыбалын билеби? Мини разбордо кандай болот?
Мини разборду негизи ат айтып тургандай, мини деп тургандай, чакан разборда бул жер чоң мындай семейный разбор эмес. Бизде семейный разбор бар, бүт үй бүлөсү менен баардыгын карап беребиз. Ал кымбатыраак болуп калат. Мини разбор болсо өзүнүн баасы 600 сом, ал жерге эмнелер кирет? Ал жерге биз ал адамдын сана санын карайбыз. Мини разборго сер эме менен, аттын туулган күнүн, туулган жылы сана санын менен сана санынын кандай күчтүү жактары бар, минус жактары бар, ошону билет. Миссиясын билет. Миссиясында канча акча каралган ал адамда, эмне үчүн ал акча болбой атат же болот, ошолордун баарын билип алат. Андан кийин бул адамдын матрицасын ошол мини разбордо карап беребиз. Бирок ал адамга биз ал матрицасын түшүндүрүп бере албайбыз. Просто карап беребиз өзүбүз. Кайсыл күчтүү компетенциясы бар, кайсыл жок дегендей. Анан ушуга кошумча, негизи ушул үчөө каралат. Ушуга кошумча бизден белек атынын энергиясын санап беребиз. Мини разбордо ушулар кирет. Туурабы? Жакшы. Ошондо өзүнүн бүгүнкү учурдагы абалын плюс экенди, минус экенин биле алабы ушунда? Ооба, биле алат. Мини разборду биз ат айтып тургандай чакан разбор бул 600 сом турат. 1,5 саат убакыт кетет буга. Ушуга жарым сааттын ичинде биз эмнени бере алабыз? Ал адамдын сана санындагы минус жана плюс жактарын билет. Миссиясындагы аткара турган ишин, кызматын жана акча каражатын канчалык деңгээлде таба алат? Мына ошонусун билет. Андан кийин матрицасындагы күчтүү жана алсыз жактарын билет. Ошолорду айтып беребиз. Анан негизи ушул гана үчөө айтылат мини разбордо. Бирок биз ага кошумча кылып өзүбүздөн бонус катары атын эсептеп берип жатабыз. Анан бул жерде өздөрү ушул мини разбордон телефон номерин, анан көнөккө турган цветтерин билсе кошсо болобу эле? Суроосуна жараша болот. Кээ бирде келишет, мен өзүмдү билем, мен бирок светимди гана билбей жатам десем да, светин кошумча кылып айтып беребиз да, полный разбор, эме мини разбордун ичинде. Атынын санын билгенде эмнени биле алат? Атынын санын эсептелсе, адамдар эмнени биле алышат? Атынын санында адамга ой келгенде, мисалы, мындай да, атынын саны эмне берет дегенде, ал мындай да, атын саны канчага чыгат экенин карайбыз да. Атынын саны мындай, алга ой келди да, кандай чечим кабыл алат? Ошол маселени кандай чечет? Атына жараша заты деп коет го. Аты бул аябай чоң ролду ойнойт. Мындай да карасаңыздар, ат деген мондай, биздин жашообуз, ушу жашоонун рулю ат да, мынакей, биздин атыбыз эң чокуда турат. Ушул каяка бурса, биз ошол жака кетебиз. Анан ат диктовать этет сана санга, сана сан каалайм дейт. Анан миссия аткарат ошону. Биздин атыбыздын эле каалоосун сана саны менен миссия аткарат. Ошон үчүн биздин атыбыз эң чоң ролду ойнойт жашоодо. Бекеринен кыргызда айтылган да, атын атасаң куту сүйүнөт депчи.